Орустардын балдары кыргыздардын балдарына караганда бир топ тарбиялуу экен да. Кыргыздардын көпчүлүгүнүн балдары эң баш, тарбиясы жок, маданиятсыз. Анан мен ойлоп, бул эмне үчүн мындай деп бир анализдеп көрсөм, бул үй бүлөдөгү тарбиядан түздөн түз көз каранды экен. Же болбосо мисалы баланы апасы бир тарбиялап аткан болсо, муну кылбагын, могу тийбегин, могу биринчи муну ичкин, анан кийин биринчи муну жегин, анан муну ичесиң деп неметсе, анан бала баягы капризничать, жок мен муну кылам десе, ошого атасы болушпайт экен да. Атасы же тайнеси же дагы бир чоң атасы болушуп баягы балагачы, анан бул эми кичинекейден аны эрке да туда суда деп туруп, ошол жерден баланын туура кетип аткан багытындагы тарбияны бул башка жакка буруп коюшат экен да. Ошон үчүн балдар эң баш. Ошон үчүн үй бүлөдө ата эне, апа дагы ата дагы бир сөздү сүйлөш керек балага тарбия берип аткандачы. Бири анысын айтып, бири мунусун айтса, бала ошол кайсы жагы жеңил болсо ошол жагын алат. Ошон үчүн анан кийин балдар тарбиясыз, эң баш. Ошол бала, бала кезиндеги эмнени көрсө, ошол менен ал өсүп калыптанат. Анан кийин аны кайра адам кылышың өтө кыйын болот анычы. Ал адам болобу, болбойбу, ал еще мындай чоң мындай темада өзүнчөчү. Ошон үчүн бизде коомдо азыр тарбиясыз адамдар көп, маданиятсыз адамдар көп, агрессивный адамдар көп. Ошон үчүн бул эми булар мындан буга чейинкилер болорунча болду, мындан кийинкилер, мына жаш үй бүлөлөр, силерге бир кеңеш. Үйдө тарбияны бергенде аял эркек экөөңөр бир тарапта болгула. Бири анысы муну деп, бири мунусу башка сөздү айтып турган болсо, бала ошол кайсы жак баягы жеңил болсо ошол жагын алат. Ошондуктан давайте балдарды туура тарбиялайлы. Тарбия туура болсо коом туура болот, коом таза болот. Ошентип бири бирибизге жардам берели да таза, туура коом куралы.